Ыйык короз айында кайрымдуулук иштери менен алектенгендер арбып барууда. Алардын катары Нурлан Кенжебаевдердин үй бүлөсү дагы толуктап келүүдө. Жеке ишкер тарабынан бүгүн 25-мартта социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга азык-түлүк таркатылууда. Көмөк алгандар Нокен районунун Момбеков айыл өкмөтүнүн жана Кочкор Ата шаарынын тургундары. Чогулгандар мындай жардамдар өз кезегинде аз камсыз болгон тургундарга материалдык жана моралдык жардам болуп жатканын айтып, ыраазычылык билдиришти. Эртең менен соңонтосат кемпирим жашка кала турган болдук. Бир нерсе алып келбесиң деп. Карыз калам да, бир белай кылам да деп турсам, бияка айтып калды. Ушул жака барыш керек экен, ошол помощь берет экенде, бана сүйүнүп кетип Кудайым берип аткан экен деп. Эми ушул мына балага рахмат, өнө берсин, өсө берсин. Ушунча элдерге ушунча немени таратып атат. Булам бизге 10 күн болсо 15 күнгө жетет да. Жылда берет. Рахмат ушул балдарга, оорукчан адамдарга бизге акчалай дагы неме кылып турат. Жардам берип турат. Миң нерседен ыраазыбыз ушул балдарга. Рахмат, ушу баламга өмүрү узун болсун, көп жашасын. Ата-энесине ham рахмат, силерге ham баардыгыңарга рахмат. Рахмат чоң, ушу элди ойлоп, элдин немесин неме кылган, ошо ким эме кылса дагы ошолорго чоң ыраазычылык билдирем. Дайыма аларды колдосун, ишине ийгилик, ушинтип дайыма жардам берип жүрө берсин. Кенжебаев Нурлан деген балага Алла Таалам узак өмүр берсин, бактылуу болсун, иштерине рыбаж берсин, аман эсен жүрсүн. Социалдык жардам Нокен жана Кочкор Ата шаарындагы чыныгы муктаж адамдарга берилди. Атайын түзүлгөн комиссия буга чейин үймө-үй кыдырып, жакыр жашагандардын тизмесин алган. Ага ылайык 120нын тегерегиндеги үй бүлөгө уун, өсүмдүк майы жана макарон берилди. Түзүлгөн испектен сырткарыда көп адамдар кайрылып атат. Азыр дагы жаңы эле дагы кайрылышып атат. Бул кайрымдуулуктан сырткарыдагы ар кандай өздөрүнүн маселелери менен кайрылып турушат эле. Колубуздан келишинче биз жардам көрсөтүп келе атабыз. Нурлан Кенжебаевдин үй бүлөсү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кайрымдуулук жасоону салтка айланткан. Социалдык көмөк 9 жылдан бери уланып келүүдө. Элдин суроо талабы көп болгонун эске алуу менен мындай иш-чараларды көбөйтүү пландалып жатканы кошумчаланды. Өткөрүп келаткан Рамазан айындагы иш-чарабыздын быйыл 9-жылдын жүзү болду. Биз аз камсыз болгон, муктаж болгон үй бүлөлүк шарты оор абалдагы семьяларга бир туугандарыбыз менен биргеликте ушундай иш-чараны жыл сайын өткөрүп келебиз. Эми быйыл түзүлгөн комиссиянын негизинде испектен сырткарыдагы көп болуп атат. Ошонун негизинен биз кайрылгандар көп болгондуктан кийинки жылкыга дагы быйыл биз өзүбүз да сүйлөштүк. Иш-чарабыздын көбөйтүү боюнча. Бизден ошол жергиликтүү бюджет тарабынан 300 миң акча каралган бир жылына материалдык жардамдарга депчи. Анан арыздын негизинде карап беребиз биз. Ким муктаж болсо материалдык жардамдарды көрсөтөбүз. Майыптарга дагы жылына 100 миң акча каралган бюджеттен. Ушул айыл өкмөтүндө жалпысы бир 425 майып болсо, азыркы күндө аларга жардамдарды көрсөтүүбүз. Айыл тургундары тарабынан мына бүгүнкү күндө Кенжеев Нурлан, Момбеков айыл өкмөтүнүн тургуну Кенжеев Нурлан тарабынан дагы 130дан ашык үй бүлөгө жардамдар көрсөтүлүүдө бүгүн. Абдуллаева сүйүнүч дейт. Бейле кетсек, Момбеков айыл өкмөтүнүн калкынын саны 17252. Ал эми жашоо шарты оор, жардамга муктаж үй бүлөлөр 425ти түзөт. Анын ичинде 336сы өтө жакыр категорияда каттоодо турат. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Нокен.